Зайтун майынын пайдасын билесизби? Зайтун оливка майын табигый дары катары эсептесек болот. Себеби ал жүрөк оорусунун, инфаркттын, инсульттун алдын алууга жардам берет. Көп майларда эле зайтун майынын курамында холестерин жок жана анын өлчөмүн кандан азайтат. Бул майдын пайдалуу жактары абдан көп. Ичеги карынга, өткө, боорго пайдалуу жана ашказандагы, ошондой эле 12 ичегедеги жараттардын айыгуусуна жардам берет. Зайтун майын геморрой оорусунда колдонууну дарыгерлер сунушташат. Ич катып ооруганда зайтун майынын 1 чай кашыктан ичип турган жакшы. Анын үстүнө зайтун майы тазалоочу касиетке ээ. Ошондуктан аны дайыма колдонуп туруп өттөгү жана башка жерлердеги пайда болгон майда таштардан арылтат. Зайтун майынын касиети. Бул майдын курамы витамини жана антиоксиданттарга өтө бай болгондуктан жашартуучу касиетке ээ. Аны дары жана косметикалык каражат катары туура колдонгондо адамдын жүзүндөгү бырыштар жазылып, сыйдам, чың, чоюлчак жаш болуп калат. Бул касиет беттин көп убакытка чейин жаш жана чоюлчак болушуна кам көрөт. Ошондуктан бул май балдар, улгайган адамдар, аялдар жана жаштыгын узарткысы келген каалоочулар үчүн сунушталат. Кургак тери. Териси кургап кыйналгандар үчүн зайтун майы жакшы жардамын көрсөтөт. Анткени анын курамындагы кургак териге пайдалуу витамини нымдуулугун жоготуп жиберген клеткаларды азыктандырып, жумшартып, кургак териге пайдалуу керек азыктарды берип турат. Диеталык азык. Зайтун майында адамга керек бардык витаминдер, микроэлементтер жана керектүү азыктар бар болгондуктан адамдын организми аны сүйөт. Жаны барлардын майларынан айырмаланып, адамдарга бир топ эле пайда алып келет. Айта турган болсок, унутчактыкты, жүрөк жана муун ооруларын, холестериндин организмден чыгышын, тамак сиңирүү органдарын дарылоодо, сөөктөрдү чыңдоодо пайдалуу. Зайтун майынын курамына кирген пайдалуу кислоталар организмге керек. Ал эми көп өлчөмдөгү алейин кислоталардын жардамы менен адамдын организминдеги ашыкча майларды иштеп чыкса болот. Ошондуктан зайтун майын диеталык азыктардын катарына киргизебиз. Курамы пайдалуу кислоталарга бай. Бул май иммундарды жөнгө салуучу касиетке ээ. Майдын атеросклерозго каршы касиети анын курамында биологиялык активдүү заттар бар экенин түшүндүрөт. Ооруну басаңдатуучу жана суукка каршы таасирди берет. Курамындагы башка пайдалуу кислоталар организмден холестеринди мыкты чыгарат жана башка өсүмдүк майларына караганда бир топ пайдалуу. Артериалдык кан басымды, ошондой эле ар кандай жараларды айыктырат. Зайтун майы менен дарылоо. Адамдын ичи катып, заң таштары менен жабыркаганда чийки жумуртканын сарысын жана 3-4 чай кашыгы менен зайтун майын 1 стакан жылуу сууга кошуп аралаштырабыз. Бул тазалоочу каражат клизма үчүн колдонулат. Ошондой эле ал эс алдыруучу каражат катары да колдонулгандыктан аны дайыма эртең мененкисин 1 аш кашыктан ачкарын ичиш керек. Артынан 1 аз лимондун ширеси кошулган 1 стакан жылуу сууну ичип коюш керек. Андан кийин жатыш керек. Чачка кам көрүүдө зайтун майынын пайдасы: жарым пияла балга 1 пияла зайтун майынын 4/1 бөлүгүн кошуп, эгер чачыңыз майлуу болсо анда 2 аш кашык зайтун майын гана сүйкөңүз. Маска жасайсыз. Чачка сүйкөгөндөн кийин дароо баш кийимди кийип, үстүнөн сүлгүн ороп 20-30 мүнөткө коюш керек. Эгер бал жок болсо, масканы жалаң зайтун майынан эле жасай берсе болот. Чач кургап, өңүн жоготуп, какач болуп кеткенде жакшы таасирин берет. Чачтын учтары гүлдөп кеткенде зайтун майын чачтын тамырларына тийгизбей дарылаш керек. Ан үчүн 2 аш кашык зайтун майын жылытып, ага 1 аш кашык уксус, 1 жумуртка кошуп алсак, маска даяр. Бул масканы чачтын учтарына сүйкөп 30 мүнөт коебуз. Зайтун майы аркылуу чачты жалтыратуу: 1 жумуртканын сарысын, 1 аш кашык зайтун майын, 2 аш кашык лимон ширесин, 6 литр пивону аралаштырып, аны менен чачты жуйсуз. Эгер чач алсыз, ичке кургак болсо, 70 грамм зайтун майы, 150 грамм ром кошуп, аралашманы түнү бою чачка коюп, эртең менен жылуу суу менен жууп коюш керек. Кара өрүктү дайыма жеп жүргөн адамдардын көпчүлүгү аны диетага киргизүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө ойлонушат. Эң маанилүүлөрүн карап көрөлү. Боюнда бар аялдарга кара өрүктү колдонсо болобу же жокпу? Аялдарга бала төрөө мезгилинде кара өрүктү ченеми менен ичүү пайдалуу. Колдонууга тыюу салуу: бул өнүмдү тек көтөрө алган адамдарга колдонулат. Кош бойлуулук учурунда күнүнө 3 даана кара өрүктү ичүү сунушталат. Эмизген энелер үчүн лактация учурунда кара өрүктү жегенди токтотуу керек. Анткени эмчектеги аялдын диетасында бул ингредиент жаңы төрөлгөн ымыркайдын тамак аштын начарлашына алып келиши мүмкүн. Кичинекей балдар үчүн бул продукту диетага 2 жаштан ашкан балдарга гана киргизилиши мүмкүн. Кара өрүк айрыкча ич катуудан жабыркаган балдар үчүн пайдалуу. Мындай ымыркайларга күн сайын 1 кесим кара өрүктү берүү же кургатылган жемиштердин инфузиясы менен ичүү сунушталат.
Кант диабетинде эгерде адамга мурун диабет диагнозу коюлган болсо, ага кара өрүктү каалаган формада жана каалаган өлчөмдө жегенге тыюу салынат. Интернетте көп пикирлерди таба аласыз. Кара өрүктүн жарымынан көбү углеводдор жана көп шекер камтыйт. Диабет менен ооруган адамдар үчүн анын гликемикалык көрсөткүчү жана өсүмдүктүн жипчелери жөнүндө жазганына карабастан, анын кандагы канттын зыяндуулугу айдан ачык. Кара өрүк глюкозанын деңгээлин көтөрүүдө абдан активдүү. Бул иш жүзүндө далилденген. Панкреатитте уйку безинин тыкандарынын өнөкөт сезгенүүсү бар адамдар үчүн кара өрүктү диетага оорунун күчөп кетишинен тышкары гана кошууга болот. Бул продуктуну панкреатиттин корчушу менен колдонсоңуз жалпы абалды ого бетер начарлатасыз. Гастрит менен ашказан былжырлуу сезгенгенде, кара ооруларды клиникалык көрүнүштөрү болбогон учурда гастрит ремиссия учурунда гана колдонууга болот. Гипертониясы бар адамдар үчүн кара өрүктү ченеми менен колдонуу пайдалуу. Күн сайын менюга 5тен ашык кургатылган жемиштерди киргизүүгө болот. Подаграга кара өрүктө подагра оорусунун күчөшүнө алып келүүчү заттар камтылбайт. Анткени продукту ушулдардын диетасына киргизилиши мүмкүн. Күнүнө канча өрүктү жесе болот? Каршы таасири болбосо, орточо норма менен 5-6 өрүктү түзөт. Эң көп дегенде 10 гана өрүк сунушталат. Медицинада эмне колдонулат? Дарылоону дарылоочу жана профилактикалык максатта колдонуу көбүнчө альтернативдүү медицинада байкалат. Диететика жаатындагы адистер бул өнүмдү жүрөк кан тамыр оорулары, атоникалык жана спастикалык ич өткөк, ошондой эле семирүү үчүн дарылоочу жана профилактикалык максаттары бар адамдар үчүн колдонууну сунушташат. Косметологиядагы кара өрүктүн пайдалуу касиеттери. Күчтүү химиялык заттарды жана глицеринди колдонбостон жасалган кара өрүктүн курамында антиоксидант касиети бар витаминдердин коктейли бар. Кара өрүктүн негизинде жасалган үй косметикасы бетти жана денени чыңдап, тамырларды учуна чейин бекемдеп айыктырат. Жасалма кара өрүккө негизделген косметика максималдуу пайдалуулугу менен айырмаланат. Бул продукту органикалык курамга ээ жана эч кандай тышкы аралашмаларды камтыбайт. Териге колдонуу. Кургатылган кара өрүк бетке, деколетке маскалар жасоодо баалуу компонент болуп саналат. Мындай маскалар теринин ийкемдүүлүгүн, жылмакай мимикалык бырыштарды берет, эпидермисти айыктырат, ошондой эле май бездерин ишин нормалдаштырууга жардам берет. Эң популярдуу жана натыйжалуу териге негизделген тери маскалар төмөндө келтирилген. Жашартуучу маска. Бул косметикалык продукту бузулган терини калыбына келтирүүнү тездетип, терини жашартып, сергитип, экспресс линияларын натыйжалуу жылмакай кылат. Масканы даярдоо үчүн бир өрүктү жана бир кургатылган өрүктү кайнак суу менен кайнатуу керек. Андан кийин мөмөлөр блендерде же эт майдалагычта колдонулуп, бир аш кашык майдаланган алма менен аралаштырылат. Даяр маска бет терисине колдонулуп, көздүн айланасында терини жабабыз. Масканы 15 мүнөт кармоо сунушталат. Андан кийин жылуу суу менен жууп, бетти нымдандыргыч менен майланат. Бет жана дене үчүн азыктандыруучу маска. Мындай масканы алуу үчүн адегенде 2 кургатылган өрүктү жана 2 кара өрүктү кайнак сууга кайнатуу керек. Даяр жемиш блендер идишине өткөрүлүп, 1 чай кашык каймак, 10 тамчы камфор спирти жана 10 тамчы зайтун майы кошулат. Бардык ингредиенттер аралаштырылат. Андан кийин аралашма бетиңиздин териге, декольтеңизге, ошондой эле ийиндериңизге, жамбашыңызга жана жамбашына чейин колдонулат. Масканы 10-15 мүнөт кармоо керек. Андан кийин жылуу суу менен жууп, терини азыктандыруучу же нымдандыруучу крем менен майлап койсо болот. Чачка колдонуу. Витамини, цинк, кальций жана темирдин айкалышы чачтын түшүшүнө жана чачтын сынышына түздөн-түз таасир этет. Чачты чайкоо чачка жакшы жылтылдап калыбына келтирүүгө, тамырларды бекемдөөгө, өсүүнү стимулдаштырууга жана чачтын түшүшүн токтотууга жардам берет. Чачты чайкоо. 100 мг кара өрүктү 500 мг кайнак сууга кайнатуу менен сиз өзүңүздүн чайкоочу суюктукту жасай аласыз. Ушул продуктуну сүзүп, шампундан кийин чачты жууш үчүн жылуу колдонуңуз. Тамак бышырууда. Кара өрүк ашканада колдонулган популярдуу кулинардык ингредиент. Салаттар, бышырылган азыктар, кондитердик тамактар жана таттуулар. Бул өсүмдүк компоненти тамакка мүнөздүү жыт жана кычкыл-кычкылдык берет. Мындан тышкары кара өрүктү эт идиштери менен кошо берилүүчү соустарга кошумча зат катары колдонушат. Кара өрүк Европа, Кавказ, Жер ортолук деңиз жана Жапон ашканаларында эң популярдуу. Ар кандай майрамдык дасторконго жагымдуу даамы, өзгөчө жыты жана адаттан тыш көрүнүшү бар кара өрүк тамагы тартууланат.
тандоо, сактоо. Сиз каустикалык химикаттарды колдонбостон бардык эрежелерге ылайык жасалган жогорку сапаттагы кара өрүктөн гана пайда таба аласыз. Продукцияны тандоонун негизги 4 эрежеси. Табигый кара өрүк кара түстө. Эгерде кургатылган кара өрүк күрөң болсо, алгач дезинфекция үчүн кайнак суу менен тазаланган. Кара өрүктүн бетинде жылтырак болбошу керек. Жылтырак продукту презентация кылуу үчүн глицерин менен иштелип чыккан. Табигый мөмөлөрдүн бети жалтырак болушу керек. Эгерде сиз кара өрүктү манжаларыңыз менен сыгып алсаңыз, анда колуңузда тактардын жоктугу анын таза жана экологиялык таза экендигин айгинелейт. Уругу менен кургатылган кара өрүк эң пайдалуу.